Жарым кылым өмүрүн агартуучулукка арнаган ардактуу мугалим Сагынбы Баялышева ал Манас районунун Баласары орто мектебинде 50 жылга жакын иштеген. Бул аралыкта ал ондогон бүтүрүүчүлөрдүн тагдырына багыт берип, өз ишин сүйүү менен аркалап келген. Окуучуларды физикага кызыктырып, формулаларды жаттатып, эсеп чыгартып, бирдиктерди үйрөтүп отуруп, бир эле мектептен 9 окуучу физик чыгардым. Жашоо жолу окутуудан турган Сагынбы Баялышева Кыргызстандын билим берүү тарыхында өз изин калтырган инсан. Анын билимин, мээримин алган окуучулары бүгүн өлкөнүн түрдүү чөйрөлөрүндө иштеп жатышат. Кече 70 жылдык мааракемде 9 окуучум, 2 окуучум университетте, бюджетте окуп атат. Ал эми 7 окуучум 7 мектепте физик мугалим болуп иштеп атат. Окуучуларым баары келди 70 жылдыгыма, 7 мектепте мугалимдер, областан облонолор келди, баардыгы катышып сүйлөп. Мен ошол бүтүргөн окуучуларым менен сыймыктанам. Ардагер мугалим учурда 70 жашта болсо да, башкаларга үлгү болуп, акыл насаатын жана билими менен бөлүшүп келет. Интеллект 21 кылымдын интеллектуалдары райондук конкурста жеңип, областтык конкурста жеңип, республикалык конкурска жылда катышып жүрдү. 7 областка катышты, Нарынга барышты, Көлгө барды, Бишкекке келди, Талас областынан жылда ошентип 15 жыл окуучуларды такай жаш техниктердин ойлоп табуучулар клубу менен алып жүрдүм. Акыркы жылдары 22 жылы онлайн конкурсунда 2 орунду ээледи бир окуучум. Ал эми 22 жылы эл аралык конкурста Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан катышкан конкурста бир окуучум 3 орунду ээлеп, Разаков атындагы политехнический институтка бюджетке ушу кезде азыр 3-курста окуп атат окуучум. Сагынбы Баялышеванын жашоосу талыкпаган эмгектин, чыдамкайлыктын жана мугалимдикке болгон чексиз берилгендиктин үлгүсү. Баялышева окуткан муундар бүгүнкү коомдун ар кыл катмарында эмгектенип жатышат. Алардын ийгилиги бул агартуунун ардагери болгон мугалимдин эң чоң сыймыгы. Менин жолуму жолдоп, бир эле мектептен 9 физик чыгыш оңой эмес экен. Кыздарым келип мектептен сүйлөп, бүтүргөн окуучу балдарым келди. Мектепке келип, гүлдөрүн алып келип, куттукташып, эжеке деп. Анан эми ушул даражага мен пенсиядан кийин жетиштим. Пенсияга чейин өзүмдүн кесибим менен иштебегенден кийин пенсияга 2007 чыгып, ошодон мына 25 жылга чейин 18 жыл пенсиядан кийин иштеп, 9 физик чыгарып, 15 жыл жаш техниктерди уюштуруп, ушундай окуучуларым менен сыймыктанып, 70 жашка келип отурам.